Саламатсыңарбы менин сүйүктүү окуучуларым. Анда эмесе класстан тышкаркы окуу сабагыбызды баштайбыз. Бүгүнкү өтө турган темабыз балдар китебибиздин келгиле күлөлү бөлүмүндөгү 5 мүнөт алар мени тааныбайт да, анан акылдуу пил деген күлкүлүү окуяларды окуйбуз балдар. Анда эмесе көңүл буруу менен биринчи окуяны баштасак. 5 мүнөт. Күн ысыкта иштен чарчап келген апасы Азаматка 5 мүнөт уктап алайын, тынчымды албай тур деп жатчу бөлмөгө кирип кетти. Катуу уктап бараткан экен. Бир кезде "Апа, туруңуз, көзүңүздү ачыңыз" деди Азамат жулкулдатып. "Бул эмне кылганың балам? Чочуп кетпедиңби? 5 мүнөт эле уктайм дедиңиз эле го, 5 мүнөт өттү да" деген экен. Жактыбы балдар? Азаматсыңар. Анда эмесе кийинки окуяга көңүл бурсак, алар мени тааныбайт да. Бир күнү Азаматтын жакшы көргөн ити өлүп калды. Ага катуу кайгырып тынбай ыйлай берди. "Ыйлаба, итиң өлүп калса, козуң, торпогуң, кулунуң барго" деп сооротушту аны. "Алар мени анча тааныбайт, итим мага дайыма чуркап келчү эле" деген экен балдар. Жактыбы силерге? Акылдуу пил. Азамат Африка жөнүндө теле берүү көрүп жаткан. Жунглиде пилди таяк менен уруп жаткан адамдарга таң калып, "Пил күчтүү жаныбарбы?" деп сурады атасынан. "Эң күчтүү жаныбар, ошол үчүн оор жүк көтөрөт да. Анда эмне үчүн адамдар урса жөн эле туруп берет. Күчтүү тургай, ал акылдуу да" деди атасы. Көрдүңөрбү балдар? Силерге жактуу күлкүлүү окуялар? Азаматсыңар. Анда эмесе үйгө тапшырма балдар, өзүңөрдүн башыңардан өткөн күлкүлүү окуялардан айтып бересиңер. Саламатта калгыла балдар анда эмесе.